Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, касиеттүү кыргыз элим. Арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Баткен элинен, Баткен жеринен жалпы мекендештерибизге жылуу салам. Урматтуу мекендештер, биз бүгүн иншалла, бүгүн жума күн, баарыңыздардын окулган жума намазыңыздар кабыл болсун. Жума күндөрү албетте жакшылыктар жарышалы, атаңдашалы, жакшылыктарда сап башында болууга жарышалы иншалла. Мына ошону менен катар биз азыр будан 1-2 ай мурун Кыргызстандагы бир кайгылуу окуяны билсеңиздер керек. Мына ошол окуядан жабыр тарткан мекендештерибизге, Аксайдын элине бир 2 үй баштап бирөөнү Нойлдон, бирөөнү болсо ушундай жараксыз абалга келип калган бир үйлөр бар эле. Мына ошол үйлөрдү толугу менен өз кабылына келтирели деп ниет кылдык элек. Кудайым буйруп, мына ошол үйдүн bir үйүн пайдаланып бүтүп, дуалы башталып калды. Экинчи үйдүн бүгүн азыр Баткенден чатырын, кетчү жыгачтарын, рейкаларын, теникелерин алып кетип баратабыз. Урматтуу достор, биз ким менен кошо кетип баратабыз деген болсоңуздар, албетте жаңылык, сонунга бар. Жакшылыктарда дайым шериктеш болгон, бул жакшылык жолго түшкөндөн бери жаныбызда бир өзгөчө колдоочу, дем күч, акыл, насаатын берип турган акыреттик досубуз бар иншалла. Кыргызстан элине эле эмес, жалпы Орто Азия элине таанымал белгилүү төкмө акын Идрис Айтбаев кошо келатат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Тузар элемсиз го өзүңүз? Сизди бир аз дем алып алсын, эс алып алсын деп атайын. Ролду алдым. Машалла. Мен негизи эл жыйналган жердечи эң жакшы көргөнүм конок келген кезде колуна суу куйган чөгүм менен жанагы чилапчемди кармайм да. Ошол жерден колуна суу куюп аткан кезде ой рахмат, суудай өмүрүңүз узун болсун деп баягы аксакалдар бата берсе, өзүнчө маарканып. Анан ошондой эң сооктуу жер кайер болсо ошону талашкым келе берет. Ансарымдай эң сооктуу болгон ролду талашып атам, бериңиз мен айтайын. Машалла. Түндө Баткенге чейин машинаны мен айдап келдим элем. Эрте менен рулду бер, өзүм эле айдайынчы деп караңыздар. Мына моминтип жакшылыкта жарышып, бүгүн жума күнү сонун бир иштерде шериктеш болуп, атаңдашып, моминтип шашылып баратабыз Аксай элине. Буга чейин да Аксайга барып кеттиңиз эле, Аксайдын элинен кабар алып, жардамыңызды берип кеттиңиз эле. Азыр дагы бул ирет биз менен кошо сапар тартып баратасыз иншалла. Маанайларыңыз кандай? Ал жакта элдин күтүп атканы чындыгында азыр бизди күтүп атат, аксакалдар күтүп атат. Кудай кааласа азыр элдин бир жакшы бир үмүтүнө кичине болсо дагы бир шериктеш болобуз, себепкер болобуз деген үмүт менен кетип баратабыз иншалла. Урматтуу көрөрмандар, жалпыңыздардан жараткан Кудай таалам ыраазы болсун. Ак ниет аманат фондуна ак тилиңиздер менен Алла деп берип аткан аманатыңыздарды мына менен мырза биз шерик болуп жыйнап, ушул Баткен элинен кабар алып, Аксай Борукта убада берген 2 үйүздү баштадык эле. Мына ушул жака баратабыз. Азыр Баткенден 2 үйдүн үстүн жапкан чатырын, тинекесин, тактайын баарын алдык. Эми болсо Аксайдын өзүндө эл күтүп жатат бизди. Ошол жака барып, буюрса эл менен биргеликте Куран окуп, мархумдарды эскерип, жана алдыбызга Алладан жакшылык тилеп, бисмилла менен ийгилик каалап, буюрса 2 үйдүн башын баштадык. Көрүүчүлөр болсо бизди күзөтүп, такай дуа кылып барыңыздар, буюрса баштаган ишибиз соңуна чыксын. Ал эми ушул жерден үй салып аткан кезде бир окуяны айтайын анда. Ошол үйдүн өзүндө айтсам деле болот, ушул жерде да айтайын. Бир күнү бир байманак киши bir ustaны чакырып үй салдыра деген. Уста үй бүткөндөн кийин байды чакырат, бай келип үйдү тамшанып карап чыгып туруп, машалла. Үй абдан сонун болуптур. Жүр уста деп анан устаны эшикке алып чыгат. Ошол үйдүн маңдайында бош турган жерди көрсөтөт да. Ушул жерге ушул үйдүн копиясын сал деп кетип калды дейт. Ошондо жанагы уста айлык акысын ала албай, же үйүнө кетип кала албай, эмне кылышын билбей, ичинде сүйлөнгөн бойдон экинчи үйдү салат дейт. Бирок экинчи үйдө байдың көзү жетпеген, акылы жетпеген жерлерди эптемей кылып бүтүрөт. Окшош кылып салат, бирок кээ бир жерлерин эптемей кылып бүтүрөт. Мына ошондо экинчи үйдө бүтөт. Анан байды чакырат. Байым, келиңиз.
үйдү көрүп болду эми эмгек акымды бериңиз дейт. Ошондо байманап келет дагы үйдү карап, экинчи үйдү окмуш тамшана өтө мактап карайт да, карачы ай устам ай, колуңду арт көрбөсүң, карачы, могу эмне деген керемет ай, тим эле наркы үйдүн копиясын эгиз козудай салыпсың го, карачы ай деп анан экинчи үйдү эшикке мактап алып чыгат. Уста болсо ичинен огудай кемчилигин көрүп калбаса экен, кемчилигин билип калбаса экен деп коркуп карап чыгат дейт. Ошондон анан экинчи үйдөн эшикке чыккандан кийин жанагы экинчи үйдүн ачкычын устанын колуна карматат да, устам, билесиңби, экинчи үйдү атайын салдырдым. Максатым сенин колу гүл уста экениңди байкап, сендей уста менен кошуна болуп жашагым келди. Мына бул экинчи үй сенин кылган эмгегиңе менден белек болсун, ал сага деп туруп берип койду дейт да. Карасаңыз, ошо кезде жанагы уста ичинде өкүнүп калат, атаң көрү дүнүйө. Экинчи үйдү өзүм үчүн салып атканымды билгенимде, биринчи үйдөн да кымбат материалды колдонуп, биринчи үйдөн да мыкты кылып салмакмын, билбептирмин да деп өкүнүп калган экен. Бул окуядан ала турган достор, биз бу дүйнөдө кала турган үйүбүзгө алаксып, акырет дүйнөгө бара турган үйүбүздү унутуп койбойлу деген гана тилегим. Ансарындай биз азыр элдин Акниет Аманат фондуна берген аманат акчаларынан биз буюрса элдин көзүнө көрүнө турган кыйынчылыкта кыйналып жаткан, жардамга муктаж болгон инсандарга жардам берели деп келдик. Аларга үй салган менен буюрса Акниет Аманат фондуна 5 сом салабы, 10 сом салабы, канча салып ишеним менен тапшыргандарга акыретиңерге, жаннатыңарга үй курганга кетип баратабыз деп дуа кылып баратабыз достор. Иншалла мына ушундай үйлөрдө ар бир Акниет Аманат фондуна жардам колун сунган ар бирибизге иншалла Аллах Таала жаннаттан салсын. Аллах жолунда бергениңиздерде Аллах Таала жаннаттан кайтарып берсин иншалла. Ушундай достор. Аллах разы болсын, устаз, Алла разы болсын. Мынакей ушундай керемет ойго салып койдуңуз го. Бул чындыгында ар бир инсан өзүнө сабак ала турган экен, бул сабактан. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, ар бир жасалып аткан жумушта бул сеники, бул меники, бул кимдики, бул үйдү кылсак эч ким көрбөйт, бул жерди кылсак ким көрмөк эле дебестен, иншалла Аллах Таалам баарыбызды көрүүчү зат. Бардыгыбызга кылганыбыз үчүн эмне кылсак, жакшы иш кылган болсок жакшы, жаман иш кылган болсок жаман, кыскасы акыретте жообун алабыз. Ошондуктан ар бир иштерибизде, урматтуу мекендештер, таза ак ниетибиз менен, калыс ниетибиз менен ошончо элдин аманатын канчалаган эл бизге окшоп ортодо себепкер болуп жүргөндөр көп. Ошондуктан ар бириңиздерге мына ушул сабак, азыркы сабак болсун, сабак алайлы, ар бирибиз үлгү алайлы, иншалла элдин аманатына кыянаттык кылуудан алыс болойлу иншалла. Шериктеш болойлу достор, шериктеш болойлу, жакшылыктарда жарышалы. Бул жашоо өмүр, өзүңүздөр билесиздер, убактылуу конок жашоодо жашап атабыз. Бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Могул жолдорго дагы келебизби, келбейбизби? Алла Таала насип этеби, этпейби, бир гана Кудай өзү билет. Ошондуктан достор, бүгүн мүмкүнчүлүк бар да, шашылып жакшылыктарда жарышып калайлы. Мүмкүнчүлүк Кудайга шүгүр, ден соолугубуз 12 мүчөбүз түгөл, мүмкүнчүлүк бар. Өнүккөн, жетишкен, технология өнүккөн заманда жашап атабыз. Ар бирибиз бир баткенби, балким өзүбүздүн айлыбыздагы, кыскасы кайсыл жерде муктаж болбосун, шериктеш болуп, ошол муктаждардын муктаждыгына себепкер бололу иншалла. Рахмат анда эмесе достор, тынч болуңуздар. Экрандан алыстабай туруңуздар. Биз Кудай кааласа Аксайга жакындап калдык. Азыр Аксайга барып, толук формат видеолорду Акниет Аманат YouTube каналынын жана Тез кабар каналынын негиздөөчүсү Атакулла ажы досубуз дагы ушул Баткендеги өкүлүн кошо биз менен жөнөткөн. Мына Кудай кааласа азыр биз менен кошо баратат. Тез кабардан дагы көрө аласыздар кандай иштер болуп атат, эмне иштер болуп атат. Деги сиздердин жөнөткөн аманатыңыздарга ушундай бир ишеничтүү, сиздерди канааттандырарлык иштер болуп атабы, анын баардыгын алдыда экранда көрүп турасыздар. Экрандан алыстабай туруңуздар. Буйруса албетте аракет кылабыз. Иншалла сиздердин ишенимиңиздерден, ишеничиңиздерди актаганы толук түрдө аракет кылабыз.
мен билем буга чейин биздин өзүбүздүн жердештерибиз менин Багыш айыл өкмөтүндөгү Москвада эмгектенген агаларым бар, жердештерим. Мына ошол агаларым 500 000 рубль аманатын которгон, ушул Баткен элине деп. Болбосо ошол агаларыбыздын деле өз жеринде, өз элинде канчалаган маселелер, муктаждыктар, көйгөйлөр аябай көп. Бирок ушул Баткен элин, Баткен жерин ойлоп, биз ушу Баткенге иш баштаганыбызга туура кабыл алып, жаамат менен туура чечим кабыл алып, иншалла ушул 500 000 рубль аманатын жөнөтүшкөн. Мына ошол 500 000 аманат менен ушул иш башталып атат. Кудай кааласа, андан сырткары ушул Баткен Аксай элинин жаштары, Москвадагы жаштары бар экен. Мына ошол Баткендеги Аксайдын Москвадагы жаштарынан да Алла разы болсун. Ушул биз баштаган үйлөргө, биз баштаган жерлерге алар дагы өз аманатын чогулткан экен. 150 000 рубль. Мына ошол жаштар дагы бизге ишеним артып, бедереге сиз эгер иш баштаган болсоңуз, биз ошол аманатты толук түрдө сиздерге өткөрүп берейли. Ошол иштерди иншалла аягына чейин чыгарсаңыз сизге ишенебиз деп мына ушул аманаттарды бизге өткөрүп берди. Мына ушул аманат менен иш баштадык, Кудай буйруса. Көрүп турасыздар, сөзсүз сиздердин аманатыңыздарга кыянаттык болбойт. Иштер аягына чыгат. Туура бирок 500 000, 650 000ге бир үй бүтпөйт. Бирок ошентсе дагы жалпы элге кайрылып отуруп, элдин жардамы менен, жалпы элибиздин колдоосу менен сөзсүз бул үйлөрдү аягына чыгарабыз иншалла. Алла Тааланын буйругу менен башталган иш Аллахтын буйругу менен сөзсүз бүтөт. Андыктан достор, мен сиздерге дагы бир кайрылып кетем. Бул иштерге, бул үйлөргө, бул жерлерге, бул муктаждарга биз жардам берсек, бербесек дагы ал иштер бүтө берет. Күндөрүбүз дагы өтө берет. Алланын буйругу менен башталган иш сөзсүз бүтөт. Ошондуктан сиз дагы эртең күнү бул иштер бүткөндөн кийин өкүнүп калбаңыздар. Себепкер болуп калыңыздар. Бир кирпич, бир мык болсо дагы салым кошуп калыңыздар иншалла. Туура айтамбы устаз? Эң туура. Жарышалы, жакшылыкта жарышалы, илим алууда жарышалы. А биздики тилекке каршы материалдык кедей байга жетем, бай Кудайга жетем деп дүйнөдө кала турган нерселер менен аралашып кеткен суатабыз. Ошондон келиңиздер, азыр коомдо болуп аткан көйгөйлөрдүн көбү жокчулуктан эмес, балким токчулуктан болуп атат. Ошондон келиңиздер, эртерээк эшибизге келип, момунда бир жакшылыкта, боорукерлик, беришендикте жарыша берели. Ар ким колунан келген жакшылыгын жасай берсин. Колубуздан келбесе, жок дегенде тилибизди жаман сөздөн тыйып, жок дегенде жакшы дуа кылып туралы. Рахмат, айтканыңыз келсин. Мынакей биз менен шериктеш дагы балдар бар, таксырлар бар. Бул экран артында ким сүйлөп атат десеңиздер, баягы эле биз, баягы эле өзүбүз. Камсанабаңыздар. Айрыкча аманаттын ээлери эч качан кыжалат болбоңуздар. Кудай кааласа, сөзсүз бул аманатыңыздарга баандай элден келди жөн эле алып иш эмес, болушунча баандай базарлашып, соодалашып, болушунча минимална баада материалдарды алып, андан сырткары ар бир ошол сиздердин аманатыңыздарга баандай эконом үнөмдөө жактарындагы каралып атат. Кудай кааласа жакшы иштерге жаратабыз иншалла. Бардыгынын отчету болот. Отчету бул китепке жазылат. Сиздерге толук түрдө отчету берилип турат. Мына мен азыр Тинике боюнча дагы айта кетсем, мынакей Тиникенин баасы 106 000 сомдук Тинике алынды. Андан сырткары тактагасы менен жалпысынан 114 500 сомдук азыр биз материал алып кетип баратабыз. Мына ушундай достор. Кудай кааласа, эртеңки күнү ушул үйлөр бүтүп калса, сүйүнүп, кубанып үй тойго келиңиздер деп жалпыңыздарды чакырып калганды Кудайым насип эткен болсун иншалла. Бир аз жолду көргөзүп басайын анда. Баткендин жолдорун көрөлектер көптүр балким. Баткенди сагынгандар көптүр. Мына ушул сол жагыбызда канал турат го. Мына ушул каналда суу агып атат. Бул суу Төрткүл суу сактагычынан келет. Ушул Аксайда головной деп коет. Мына ошол жерден суу бөлүнөт. Тагы ушул суунун айынан башталгыч ушул баандай ушул нерсеге келип такалып баандай кечээки окуя башталган. Бирок негизги маселе бизде көп жерлерде такталбаган жерлерибиз, границаларыбыз
Баягы темир тор, темир сетка деп коебу, ошондой кашаларыбыз жоктугунан болуп атат ушул нерсенин баардыгы. Негизги маселе эгерде ушул границалар такталып, кашалар тартылып калганда мындай окуя болмок деле эмес болсо керек эле иншалла. Дуа кылып турайлы. Баткендин эмне деген айыл таксыр бул? Көкташ. Көкташта экенбиз биз мынакей. Нар жага? Ол биз Лейлек, Исфана Лейлек жолунда кетип баратабыз. Ушул жерден кетип баратканда эле крест жол бар. Мынакей Аксай. Аксайдан ол жерден биз солго бурулабыз. Мынакей солго бурулдук. Жаңы түшкөн Аксай таңдык жол. Мынакей. Ол мектеп болгонбу? Мектеп экен, а? Жанагы 4 көчө достор, ол жашыл тинике турат го, мына ошол жер. Ошол андан нары өтөт экен, а? Жамгыр жая баштады. Достор, мен өчүрөйүн анда эмесе алдыңкы видеолордо Аксай менен, Аксайдын эли менен, Аксайдагы курулуштарды бөлүшөбүз буюрса. Ошол Баткен. Баткенден жалпыңыздарга жылуу салам дагы жана. Жамгыр менен береке жаап жатат достор. Унутпаңыздар, жамгырдын ар бир тамчысын жер бетине периштелер алышат. Демек бул эфирибизде миллиондогон периштелер көрүнөт. Машалла. Биздин келатканыбызга аба ырайы да өзгөрүп атат.